Мындай айтат элем да. Маселен Медер Кубанович, сиз окуйлу деп атасыз. Жумуштаңыз. Сиз азыр сөзүңүз Эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамды, сиз мыйзам долбоорун демгечсиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн сотунчулуктарыбызды беребиз деп атасыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизм сиз кылып атасыз. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү фактты мен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз, анда окубасаңыз, анда окуңуз. Ну, сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу дебедиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окубайсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин того тер жерин кылсак. Куру блогерликти тыштасак. Бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк. Ийне жибине болор болбос мааниге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам долбоорунда, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөчү азыр эми. Мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми Медер Кубанович, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медер Кубанович, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз. Келиңиз окуйлу дедиңиз. Өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымат. Маалыматта четко жазылып турат. 3-бөлүгүндө. Бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз 3 точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөз айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын кереги жок. Рахмат. Урматтуу туугандар, эми бири-бирибизге эскертүү бербесек, арабызда прокурор жок болсо керек. А биз в роли подсудимого эмеспиз соттук процесста. Давайте все в рамках юридических норм, процедур, указанных в регламенте жогорку кеңеши. Наши двери всегда открыты. Улук мырза, келиңиз, сүйлөшөлү. Мыйзамдын демилгечи